Кудайга жакын болгондуктан жан дүйнөсү. Анан ошо касиеттүү кылымдын кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүүдө. Бүгүнкү күндө биз бүгүн ошол бир окумуштуулардын айтканына, же бир жерде бир ойлоп тапкан техникага, же жердик бир медицинага, ушуга гана ишенип, ушуга гана маани берип алганбыз. Же болбосо ошо көз көрүнө эле жашоого маани берип алганбыз. Ушул көз көрүнө жашоо менен адам көптөгөн эволюцияны басып өтүп, суу доору, таш доору, айтылы ошо коло доору, темир доору, анан темирди айлантып техника доору бүтүп, анан ошо техника доору бүткөн кезде теңир деген доор башталып атат. Же болбосо ошол адам жаралгандан бери көп жылдык эволюцияны басып өтүп, көп жылдык ошо системаларды басып өтүп, кечээки күндөгү эле мына социализм деген системаны басып өтүп, кечээ күндөгү эле ошол Манас атамдын доорун, андан кийинки ушу Байгедей деген замандарды басып өтүп, ошо доорлорду, мезгилдерди басып өтүп, ушул жаңы доордо адамдын сөөгү гени жетилип, кара куш мээси ишке түшөт деп берилет. Ошо кара куш мээ ишке түшкөндө эми адам күнбаш болот делип. Ушинтип кыскасы адам жетилди. Анан ошо жетилгенде бул көз караш менен өстү да адам. Көрүп өстү. Анан ошо көрүп өскөн байлык, бийлик бүгүнкү күндө адамга ажал азап келип атат. Көрүп өскөн батыш өлкөлөрүнүн берген багыты, же саясаты, же ошо каражаты адамзатты кырсыктатырып, кыйнап аткан мезгил болуп атат бүгүнкү күндө. Мына ушундай мезгилде анан кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан, анан кайыптан кыргыз элине башчылык кылуу үчүн илим, кабар, сунуш, талап, тапшырма түштү. Бүгүнкү күнгө чейин Кудай деп айтылып жүргөн, Кудай колдосун деп, кудуреттүү Кудайым деп, Алла деп айтылып жүргөн, Алла сыйын деп жашады, миң мертебе ыраазыбыз деп, же Теңирим колдосун деп, тең көргөндө ушу Теңирим жалгасын деп айтылып келген. Же болбосо не дай бог деп мисалга ошо жаманчылыкты, жаман сөздү айтып келген адам. Бирок ушул жаңы доорго чейин Кудайдын, ата тег Арбайдын, ааламдын сыры ачылган эмес. Кеп ушунда болуп атат. Мына кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан, касиеттүү кабар кыргыз элине түшкөндөн кийин бул жаңы доордун өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат дегенде, адамды өстүрүп келип эми ушу ааламдык этапка, улуулук этапка, арбайлык этапка өт дегенинде болуп атат. Ошол адам өсүп барып туруп, Арбайдын ордун аткарып калуу бул кереметте болуп атат. Жаңы доордун керемети эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде дегенде, же болбосо ушу Аллага сыйынып келсе мурун адамзат, тиленип, суранып келсе, азыр ошо сыйынууну токтот, сырдашып, сыйкыр касиетке ээ бол деп болуп атат. Мисалга эми биз ааламды карап келгенбиз, ошол ааламда эми Кудай эле тейлейт окшойт деп. Анан көрсө ааламда Кудайдан кийинки аалам күчтөрү адамзат үчүн кызматта. Алардын аты Арбайлар. Көзөмөлдө деп берилет. Анан чындап эле мына Кудайдын уруксаты менен жаналгыч келди делип коет атпайбы? Кудай өзү келген жок да. Бир кандай бир керемет күчү келди. Кудайдын уруксаты менен адам ата көрүнгөндө дагы 3 периштени көрсөтүп, мына 3 периште сага түбөлүк кызматта деди. Көрдүңүзбү, ошентип адамзатты эмне тейлейт? Ата тег Арбай тейлейт экен. Арба ыраазы болмайынча тириктин иши жүрбөйт дегендей. Анан ошол бүгүнкү күндө ата бабалардын Арбайы ар адамды түшүнөн
улуулукка үндөп атат. Ошон үчүн түш жоору ошол ааламдан берилген. Түштүн талабын так аткар деп берилет. Ажалдан суроодо дагы жана ошо адам өлүп баратканда өзүн жоготуп же болбосо ошол тили оозтон калганда дагы ошол сурак жүрөт экен да, бул көрдө сурак жүрбөйт, ошол тирүү кезинде. Анан ошондо суроонун бирөө дагы ошол түшүң менен түгөтөй иштедиңби деп элеп атат. Түштүн талабын так аткардыңбы деп. Ошондуктан түш аян деген илгертен болгон. Түштүн талабын так аткарган. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мына ата жолунда ачыктан аталар бир багыт берип атат, бата чыгарып атат. А жөн адамга, улутуна, жынысына, өйдөл дейине карабай түш же түс берип атат, же кыйыр чечмеленүүдө берип атат. Ошол ататек арбайлар түштөн эскертип атат. Ататек арбайлар ошо кырсыктырып эски тынч жашоосун бузуп атат. Биринчи ден соолугунан, ишинен, малынан, пулунан, пикир келишпестиктен, байлыгынан, бийлигинен, ооматынан кырсыктатып туруп, анан улуулукка өт деп атат. Ошондуктан адамзаттын жашоосу тынчы бузулуп аткан ошол. Мына табигый кырсык. Же болбосо бул жерде так берилип атпайбы? Кыргыз бул дүйнөнү башкарат. Эмнеси менен башкарат? Касиети менен. Жаңы доордо. Эмне Кыргызда болуптур? Касиет дегенде түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Кыргыздын же пулу болбосо, же курал жаптыгы болбосо, эмнеси менен башкарат? Кыргызга табият, жер адамын могу табигый илимге багындыруучу Теңир буйруган көсө. Улуттарды жазалоочу, тазалоочу сабоо делип атпайбы? Мына ошондо мына азыр табият эмне гана кылып атат? Табият өзү эмне? Аба эмне? Воздух, духов возит. Арбайлар мазар ээси, мазарга барсаң ал абада, мойзун ээси абада, мисалга. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип кыргыз дүйнөнү башкарыш үчүн эмне кылыш керек дегенде касиетке калыптаныш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет, касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетет, касиетиң болбосо тапканың тойго эмес жолго кетет, касиетиң болбосо бийлигиң дагы жараксыз, касиетиң болбосо байлыгың да жараксыз. Касиет деген кандай калыптанат? Кандай адамда болот? Мына кыргыз касиеттүү. Кыргыз касиети менен дүйнөнү башкарат. Касиет бул өзү улуулук. Ошо улуу күчтөрдүн сыпаты сенде болуш керек. Бул болгон. Башатта ошо аталарыбыз калыс болгон, энелерибиз периштелик сыпат болгон, бул болгон. Ошо башатка кайт. Бул ааламдык сабак убагында урматтуу улуу журтум. Ошо эски Кудай банкрот болду деп берилет. Эски Кудай өзү иньян болгон, эски Кудай өзү тозок болгон деп. Анан ошол Кудай илимин түшүргөндөн кийин ар жактан ошол бир адамды буйруп улуу журттан, улуу тоодон дегендей. Анан ошол энергия, Теңир отун берди ал адамга дейт, энергиясын. Анан ошол жаңы Кудай аталат. Өкүлү аталат. Анан ал бейиш. Бул Арстаналай бейиш. Арстаналай ошол өкүл ата дегендей Теңирдин теңи. Арстаналай ок делет. Ошондо эски Кудай эмнеге иньян аталышы мүмкүн, эмнеге тозок аталышы мүмкүн десең, чын эле ошо эски Кудай 2012-жылы ишин бүттү деп атат. Ошондо эски Кудай ишин бүткөндө не болот? Же болбосо эски Кудай болгон убакта табият тозок болуптур. Мына акыркы жылдары. Эски Кудай убакта оору сурко өтө көбөйүптүр. Эски Кудай убакта адам тирүүлөй эле тозокко түшүп алыптыр. Өз башына өз баланы үйүп алып. Мисалы
мына дин деп туруп эле бирөөлөр башына баланы үйүп алып атпайбы? Огош бетер рамкага кирип. А жаңы Кудай убакта не болот дегенде адам боштондукка чыгат рамкадан. Ал бейиш. Анан ошол бейиштин энергиясын эмне тактайт десе, ошо батыштын техникасы тактайт. Аурасын батыштын техникасы тактайт. Ошондуктан ошол техникадан, ошо теледен өтө жакшы чоң энергия өтөт. Энергия бул өзү касиет. Энергия өзү бул кут. Мисалга, жаман сөз айтылган жерде кут качат болуп атат. Жалганчылык айтылган жерде жакыр жашоо башталат дегендей, ошол денеңиздерди өтө бошотуп. Же болбосо адам кысылганда, бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей, адам канчалык кысылса, ошончолук энергиясы, касиети, ден соолугу качып атат. Денеңиздерди өтө бошотуп, жөлөнүп отуруп, мүмкүнчүлүк болсо ошо денеңерди бошотуп, жатып, ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү, табият күчтөрү, ыйык адам күчтөрү, мазар ээлери, ата теги арбайлар кызматта болот. Ар кимдин ордуна, кудурет касиетине жараша калыптандырат. Ушу улуулукка калыптандырат. Касиет жайгашат. Эки көзгө көрүнбөгөн бийонур энергия аркылуу пенде кутучаңа операция жүрөт. Ушу буту колуң чымырайт, эстейсиң, уктап каласың, ар кандай таасир этет. Ошондо эмне деп түшүнүш керек? Касиет жайгашып атат деп. Эки көзгө көрүнбөгөн бийонур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Бул чоң тазалануу жүрөт. Ушул кыргыз талкуу менен дүйнөнү толкун кылып атат деп айтсак болот. Кыргыз теңирче, теңирдин ордун аткарып атат. Мына бирөөлөр ойлойт, ошо шамалды Кудай буйруйт депчи, желди Кудай буйруйт деп. А биздин энелер анда Кудай катары эле кереги убакта талканын сапыраарда деп шаманчылык кылып туруп эле желин чакырып алып, талканын сапырып алып көтөрүп кетип атпайбы? Көрүңүзбү? Ошондуктан кыргыз теңирге тең күч делген ошол. Ошондо мындайча айтканда Кудайдын керемети ошо кыргызда бар. Ошо кыргыз керек болсо шамал чакыргандай, жаачы дегендер эми бүгүнкүгө жомок болуп калды, бирок көп айтылат го. Жаачылар жөнүндө, ошо жамгыр жаадырган адамдар жөнүндө. Же болбосо биз бала кезде айылда түлөө берчү, ошол дасторконун жыйнап электе эле жамгыр жаачу, жамгыр сурап түлөө кылганда, айыл чогулуп, уруу чогулуп, же көчөө болуп түлөө кылганда эле. Баягы көпчүлүктүн тилеги тоону жылдырат деген кыргызда сөз бар. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум? Ошо улуулукка калыптанган адамдан ушинтип энергия өтөт. Өзүңүздөрдү бошотуп. Анан ушул Кудайдын ушул сөзүндө бир жерде жалган жок. Мына ушул жерде берилет. Мисалга, табият жер адамын могу табыгы илимге багындырчу теңир буйруган көсө деп мына. Экономиканы экология басып таштайт деп берилет. Мына көрүп атасыздар азыр дүйнөдө. Экономикасы же доллар чыгарган Америка не болуп атат? Экология басып салып атат. Канча миллиардка чыгым кылып салып атат. Бул чындыкпы? Чындык. Арстан алай, кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу көктөн буйрулган чыныгы инсан дейт. Мына Арстан алай ойготуп атат. Ичине бир керемет күч келбесе, же бир түшүнүк келбесе, же ар жактан бир сөз, энергия бербесе ойгото албайт эле да. Мына бул чындык. Кыргыз улуу. Ооба, улуу күчтөрдө испаты бар. Бул чындык. Арбайлар аалам адамзатты куткарабыз деп жерге түштү деп ааламдан берилет. Көктөн буйрулган ар бир сөздү, бул көз ачыктык эмес, бул табыгы илимде так берилген нерсенин баары аткарылып атат. Мына ата жолундагылардан чыккан бата жалган эмес го, багыт жалган эмес го, чындык. Ошондуктан аалам өзү чындык, бул аткарылат. Ошондуктан энергия өтөт, тазаланасыз. Качкан касиетиңиз дагы башка касиет жайгашат. Калыптануу болот. Ошо менин бир чоң максатым ушул энергия өткөрүү. Бир чоң максатым ушу өстүрүү. Бир чоң максатым ошол
бионур энергия аркылуу операция жасоо. Көзгө көрүнбөгөн сырларды жайгаштыруу. Анткени адам барып туруп эволюция доору бүттү дагы энергия деген доорго калыптанып атпайбы? Мына адамдын телосы. Мына адамды анатомиясын ааламдан берилет. Чыныгы эле кызматка жараткан бул дүйнөгө деп. Чоң кызматка жараткан. Аны адам майдага пайдаланып алып анан ошондон ооруп атат, ошондон өлүп калат деп. Мисалга, көздү эмнеге жараткан десе, көзүң менен өчүр дейт жаман нерсени. Сөзүң менен жарат, духуң менен боеп кой. Карачы, көздүн кызматы могу болмушта өчүрүп коюшубуз керек экен. Ата кечээ бул жакшы эле адам эле. Же болбосо мээрим төгүп туруп өчүрүп жаман жагын. Сөз менен жаратып, сен улуусуң. Сен саганча мынча сыноо келди. Сен бурулуш кыл, өзгөр деп сөзүң менен жаратып, анан духуң менен мээрим төгүп кой, көкүрөгүң менен. Көрдүңүзбү? Ооз да башка кызматка буйрулган, ой дагы башка кызматка буйрулган, көз дагы башка кызматка буйрулган. Биз көздү эмнеге иштеттик? Көрө албастыкка. Ал өсүбүзгө зыян алып келди. Кыжаалат кылды, кысты. Ичи тарылыкка иштетти. Ач көздүккө иштетти, өзүңдү өлтүрүп салды. Мына адам өлбөй калат деп берилет ааламда. Анан бул кандай өлбөй калышы мүмкүн десе, мына Арстан Алай ааламдын сөзүн сүйлөп атат. Же бир жерде берилет. Арстан Алай улуу күчтөрдүн айтар сөзү, кылар иши көрө өргөсү. Көрүп атасыздар, мен улуу күчтөрдүн сөзүн айтып атам. Ошолор энергия өткөрүш керек эле, ошону өткөрүп атам, кылып атам. Анан көрүп атам жыйынтыгын. Бул жана бир кыры. Демек, менин анатомиям астрологиянын ролун аткарып атат. Же ошол улуу күчтөрдүн ролун аткарып атат. Кыргызды улуулугун таанытып атат. Демек, бул анатомия чыныгы ишин кылса өлбөй атат. Мен майдан ойлогон жокмун, пендечиликти ойлогон жокмун, көрө албасты ойлогон жокмун. Майда иштерди ошол окуучуларым өткөрүп берген. Пендечилик иштеримди бала чакама тапшыргам, инилериме тапшыргам. Мына караңыз. Ошентип сен эгер улуулукка иштесең, анатомияңды аалам күчтөрү сактап берген атат. Эмнеге? Анткени сенин анатомияң аларга керек. Мына урматтуу улуучурду. Ошондо мына азыр батыш дүйнөнү башкарып келген болуп атат. Эми жаңы доордо билбейт, башкарышты. Себеби аалам сырын ача элек, бул жаңы доордо биле элек. Табияттын кызматын биле элек, эмнеге табият кырсыктатып атканын. Табият бул Кудайдын көзгө көрүнгөн керемет экенин, адамдын жашоого жаралуу максатын билген жок. Ошон үчүн кыргыз дүйнөнү башкарат дейт. Кыргыз эмнеси менен башкарат? Ошол жаңы түшүнүгү менен, улуулугу менен, энергиясы менен. Анда кантип адамзат биригет? Мына азыр кыргыз жергеси эли бирикпей атат, 5 миллион, 6 миллион эл. Аны бир 3 миллион, 2 миллиону бириксе эле түзүк жашоо болгон атат. Эмне менен биригет? Уруу болуп биригеби? Жок. Жаңы доордо. Партия болуп биригеби? Жок. Түндүк түштүк болуп биригеби? Жок. Аял эркек болуп биригеби? Жок. Улуулукка өтүп гана биригет адамзат. Мына бизде ошо илимдештерде кыз деле бар, эркек деле бар, улуу деле бар, кичүү деле бар, түштүктүк деле бар, түндүктүк деле бар. Биз бир туугандайбыз. Себеби аң сезимибиз бийик. Мына улуу ишти кылып атабыз. Мына WhatsApp'тан чыккан номерди кенедей кыздар жазып атат. Студент. Балдар жазып атат. Жооп берип атат. Ишибиз бир, максатыбыз бир. Улуулукка өтүп гана адам биригет. Бир тууган болуп да бирикпейт. Майда түшүнүктө бир тууган ажырашат, урушат, талашат. Улуулук өткөн кезде, улуу түшүнүк өткөн кезде, адамдын баары улуу экен деп түшүнүп каласың. Жан дүйнөсү эле жарды да таң көр.
болбосо бул периштеден эле энесинин курсагында жатканда көрүнбөгөн эле энергиядан жаралган да деп. Мисалга мына менин чөйрөм түшүнгөндөр могу эфирден өсүп аткан адам көп. Улуулукка өтүп гана биргесиздер. Улуулукка өтүп гана пендечиликтен кутуласыздар. Улуттарды ошо улуулукка өткөрүп анан глобализация, ааламдашуу, биригүү, дүйнөлөшүү ошентип болот. Мисалга ойлонуп көрсөм, мурун аксакалдар эле чечкен деп коет го. Азыр аксакалды эч ким эске албайт, маани да бербейт. Отурчогуң оокатыңды кылып деп коет. Мисалга айылда бир шайлоодобу же да бир иштеби. А көрсө ошо улууларда улуу сыпат болгон үчүн эки айылдын аксакалдары чогулуп эле маселени чечип койгон. Көрдүңүзбү, улуу сыпат жоюлуп кеткен кезде маселе чечилбей калды. Азыр улуулукка калыптансаңыздар эле ошо улуу аксакалдарда ишеним бар. Алар даанышмандар. Аларда өсүмчүлдүк жок. Аларда ошо адам же эл үчүн деген түшүнүк бар. Мына көрдүңүзбү, ошентип улуу сыпатка калыптансаңыздар, ошо мурункудай улуу аксакалдар чечкендей, алардын сөзү закон болгондой, ошо улуу адамдын назарынан калса иш токтоп калгандай, жолуң жүрбөй болбой калгандай, ошо улуу сыпатка калыптансаңыздар анан биригүү болот. Партия менен да бирикпейт, саясат менен да бирикпейт, каражат менен да бирикпейт, бир тубанча дагы керек болсо дин менен да бирикпейт адамзат. Бир эле динде канча агым болуп кетип атат, канча тармак. Эки динчил отурса бири менен бири талашта. Ал пендече жашоодо ал динчи. Андан чыгып атпайбы адам, өсүп атпайбы? Ошондуктан урматтуу улуу журтум, улут болуп да бирикпейт, ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Мына улуу кыргыз улутка бөлбөйт деп сабак өттүк эле өткөндө. Мына улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса ар улуттун улагасында калат. Улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат деп атабыз. Мына биз ошол көңүлүбүз ток, жашообуз өзү биш. Сенин анатомияң бүгүн ошо талкуу кылдык. Чындап эле ошол астрологияга, Кудайга керек экен. Зар экен керек болсо. Мына мен улуу кишилердин сөзүн сүйлөп атам. Менин анатомияма алар зар. Мен ошо улуулукту сүйлөгөн сайын утуш алам. Мен улуулукту сүйлөгөн сайын адамзат улуулукка калыптанып атат. Анатомия, мына Эргешбай атаны айтабыз го, автоматика деп коет, жазат минтип деп. Эмнени жазып аткан деле ойлойт. Анан жазып окуп, анан түшүнөт деп. Көрдүңүзбү? Анын анатомиясын эмне кылды? Пайдаланды. Демек, ар бир адамдын анатомиясын, телосун Кудай бир кысматка эле буйруган. Мына мен сүйлөп атам, энерги өткөрүп атам. Караңгыда дүйнө элине сот жүргүзүп атам. Анатомиям ошону аткарып атат. Эмне делип атат жаңы доордо? Адам качан оорубай калат дегенде, анатомия астрологиянын ролун аткарганда адам оорубай калат. Же болбосо мына бул жердегидей адам пендечиликтен чыкканда, мына иняндан чыкканда адам арбай этапка өткөндө оорубай калып атат. Ушу пендечиликтин өзүндө оор болуп атпайбы? Мына урматтуу улуу журтум, караңызчы. Келиңиздер. Пендечилик деген жашоодо ак-карада өзү оор бар экен. Ошо ак-кара иньян жашоодо кызганыч, көрө албастык, ичи тарлык, өлүм ошондо бар экен. А улуулук өтсөң, түйшүгүң аалам болсо, түшүнүгүң бийик болсо, өлүм өзү жоюлуп атпайбы? Көп жыл жашап калып атпайбы? Мисалы мына тибеттик кыргыздар бизден 3 эсе көп жашайт. Жанагындай условияда, түтөк болуп аткан жерде. Газы жок, свети жок. А биздикиндей болсо 5 жашоо болбойт беле, жанын аябайт беле ошо түшүнүк менен. Өлбөстүк 3 эсе көп жашаса деле бул өлбөстүк. 10 эсе көп жашаса деле бул өлбөстүк. А бул болот себеби
Адам пендечиликтен чыкса, көрө албас ичи дарылыктан, кысылуудан чыкса, өлбөстүк пайда болот. Мына бизге сабакка келгендер айыгып кеттик. Уйкубуз тынчып калды. Оору жок, оору эмес, өлүмдү унутуп калдык дейт да. А чын эле денесин бошоттойм, энергия менен сабак өтүп берем. Кысылуудан түшүнүгү бийиктеген кезде эле турмуш туткунунан, оору сыркоодон кутулуп кетесиң делет ааламдан. Мына караңыз, урматтуу болушун. Демек өлүм жок өзү. Оору деле жок, кырсык деле жок. Адам ошо өзү жаратып алган. Адамдын анатомиясын ушул бир чоң кызмат үчүн жаратса, сен аны майдага пайдалансаң, анан жанагы эки көздү туура эмес пайдалаганда деле ичи тарылык, көрө албастык пайда болуп, адам уктай албайт да түн ичинде. Анан нерви кетет, анан мээси кетет, анан кысылуу болот, анан дарт пайда болот, анан ар жагы өлүм пайда болот. Келиңиздер ушу кыргыз журтун бириктирип калабыз. Эмне менен? Улуулукка өткөрүп гана. Ушу бийлик ээлери барып дегеле адам абдан баалайт бул табык илимди, Арстан Алайды. Бизди куткарды дейт. Бизге укмуш жардам бериптир дейт. Бизди өстүрүп коюптур дейт. Мына жерде суроолор да болот да, мисалга мынтет. Үйгө канткенде береке кирет, акчаны кантип көбөйтсөк болот деп жазып коюптур. Суроо кылыпчы. Ооба, түшүнөм. Акча сен касиетке калыптансаң, анан каражат пайда болгон атат. Кыргыз деле ошол касиетке калыптанса, каражатка маани деле бербей койгон атат. Ашык нерсенин эмне кереги бар? Мейли, мисалга өлүп кеттиң эртең. Сенин тапканың кимге пайдап келди? Балдарыңды ач көздүккө алып келди. Оокат талашып атат. Ошол тапканың балдарыңды жалкоолук алып келди. Даяр оокатка жашап алып. Сен кеткенден ал сынып калды. Көрдүңүзбү? Ошондуктан касиетке калыптаныңыздар биринчи. А касиетке калыптансаң, жаның ааламга барганда да ак болуп атат. Мына мен ааламдык ишимди аткарам. Ааламдан буйрулган улуулук ишимди. Мен түнкү уйкум тынч. Себеби улуу күчтөр түн ичинде ойготот. Улуу күчтөр адамдын тынчын алат. Улуу күчтөр адамга кырсык буйройт. А мен анын ишин аткарып атсам, менин көңүлүм тынч биринчиден. Уйкум тынч. Ушинтип кароо калат керек болсо. Анткени мен ак иш кылып атам. Мен ааламдын ишин аткарып атам. Мен адамдын колунан келбеген ишти аткарып атам. Караңыз, келиңиздер көңүлүңүздү тынчытыш үчүн. Мына бейиш ушул жашоодо, тозок да ушул жашоодо. Тозок ошо майда түшүнүгүң, көрө албасың, ичи тарың, пас түшүнүгүң, ошол эле кыскануу, уруш, ушак, арыздашуу, атаандашуу, акыры эмне болду? Алып барып ажал отуна түртө салды. Ага чейин денеңди ууландырды. Арам иштап келип астанаңа жайгаштырды. Бул утурумдук. Улуулук. Денең нурданды, тазаланды. Мына урматтуу журтум. Улуу кыргыз сакталып, ушул жаңыча бутуна биринчи туруп дейт. Кыргыз өлкөсү түптөлүп, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Сиз азыр оросо кармаса деле Кудай үчүн деген адамдар бар да, момун мусулмандар. Оросо кармаганың өз керт башың үчүн. Кудайга бир тыйын. Оросонун пайдасы бар, ооба. Ашказаның эс алат. Ашказаның эс алса, бооруң эс алат. Кан сиңирген ошол өтүң, ичегиң эс алат. Ичегиңдеги кичине сүрүлүп сыртка чыгат. Башка пайдасы жок анынча.
Алланын соопчулугу үчүн. Ой, кайда сенин аң сезимиң? Эмне болуп Аллага сооп болуп кетти сен орозо кармаганың? Өз керт башың үчүн бул. Анысы кандай, сен мен үчүн жашаба азыр. Сен өз керт башың үчүн кел, улуулукка өт. Улуу түшүнүккө өт. Пендечиликтен чык. Могу тозок жашооңон чык, көрүнө тозогуңан. Жан дүйнөң бейпил болсо бул жашоо өзү бейиш болуп атат. Уйкуң тынч, көңүлүң тынч. Ааламдын астында жаның да, таның да, оозуң да, оюң да. Адамзаттын астында, өзүңдүн деле совесиңдин астында. Жеке башың үчүн жаша азыр. Жеке башыңа жооп берсең. Эртең кысылсаң кыжаалат болсоң, энергия түштү да азыр. Арбайлар энергия болуп саналат. Аркасынан да адам дем алып атат. Ал бир жан. Анан сен кысыла берсең не болгон атасың? Шишик, бесик, жара, рак, оору болгон атат. Кан менен айланган организм ууланып кеткен атат. Анатомияң ушу улуу түшүнүктү өтпөсө, астрологиянын ордун аткарбаса, сен ошондо жаның менен таның кыйналып калып атат. Жакындарың кыйналып калган атат. Каражаттанбы? Жакындарыңдын энергиясын жеп коюп атасың. Сен оорусаң, онтосоң, алар деле үйдө тынчтык болбосо, алар кошо ооруган атат, кошо кейиген атат сени менен. Ооба, Кудай ата, атаң Кудайың дегендей. Сени өлсүн деп жараткан жок. Сени оорусун деп жараткан жок. Сени кейисин деп жараткан жок. Сени ушу өсү менен тең уул, өсүнөн кем уул, өсүнөн артык уул, атадан артык, атадан кем ата менен тең дегендей ошондой бол деп жаратты. Кел, ушу улуулугубузду аткаралы. Мына ааламдык билдирүүнүн бир жеринде жалган жок. Эмне гана билдирүү болбосун. Муну закон деп кабыл ал. Жөн эле бир аян экен кабар түшүптүр кыргызга деби. Мына түшүнүгүң эмне менен бийиктейт десе, табыгы илим, анан таза дилиң менен жашооң оңолот деп берилет ааламдан. Мына табыгы илим турат. Естественный илим. Искусственный эмес, бирөө жазган эмес, бир психолог ойлоп тапкан эмес. Ооба, мына Эргешбай ата жазды. Зүлфия жазды. Мисалга. Бирөө ыр жазса, ырга деле маани беребиз го, жакшы жазылыптыр депчи. Ал бир сезимине келди. Ал бир оюна келди, бир илхому келди деп коебуз мисалы. А бул көктүн сөзү. Закон деп кабыл ал. Кудай жөнөкөйлүк менен буйрук берет. Бекер сөз деп жокко чыгарсаң, жаның ачында ээ боло албайсың дейт, өлүп каласың деген сөз. Кудай кыргызды улуулукка калыптан деди, арбай сыпатка өт деди. Мына арбай сыпат бийикте, анан анатомияң астрологиянын ордун аткарсын. Сыйын деген жок, сыйынуу доору бүттү. Мен ошо WhatsApp'та кыздардан сурап калам, мындай основной эмне деген суроолор болуп атат. Баарына жооп бере албайт экенбиз да биз. Үлгүрбөйт экенбиз, башында башка түйшүгүбүз бар, башка ааламдык иштерибиз бар. Анан ошол Кудайга андай кантип сыйынабыз деп суроо болот дейт. Эмнеге сыйынышың керек сен? Сен ооба пир тут, Кудай бар, арбай бар, аалам күчтөрү бар. Түшүн. А бирок сени эмнеге жаратты? Сен ошону билчи. Кызматың аткарчы, эмнеге сыйынышың керек? Сыйын деп аткан жок бул жерде. Сырдаш сыйкыр касиетти иштет депчи. Сен эн атаңа сыйынып отурбайсың го кечкеле. Могу жашоодо. Даже унутуп каласың. Ошо сыяктуу, а сени ким жаратты? Кудайдын буйругу менен эн атадан сен жаралдың. Сен ошо эн атаңдын үмүтүн акта. Баягы кысыңан кысмат, уулуңан урмат көр деп коет го. Анысы кандай, сен ошо Кудайды атаң катары, энең катары көрүп эле, ошонун бир кысматын аткар.
сырдаш сыйкыр касиетке жет, иштет болуп атпайбы? Ошондо сыйкыр касиет деген ошо ата деле бир маселени чечкендей, сен ошо улуу түшүнүккө жетип, сен дагы чеч. Мына сыйынган өлкөлөр не болуп атат? Суранган, тиленген, 5 убактам, дагы бир балеке түн ичинде туруп окуучу жана башкасы. Мына не болуп атат? Ошол адамдар мындай көзүңөргө ачык деле. Ошол жерде Кудай талашып атат. Ошол жерде бир дин талашып атат. Ошол жерде дагы бир жер талашып атат. Балянын баары ошол жактан чыгып атат го. Мына Кыргыз жергесинде Кудайга сыйынып жүргөндөр. Талак бердим деп бирөөнүн тагдырын талкалап туруп таштап кетип калып атат го. Ал анатомиясын иштеткен жок. Динден эмнеге чык делип атат дегенде, сенин духуң көтөрүлгөн жок. Дагы эле кооптонууда, коркунучта жүрүп атасың. Эгер сен кооптонууда, коркунучта жүрсөң, сенин касиетиң иштебейт. Ошон үчүн кыргыз ажалды качырган деп атпайбы? Калыс, тегиз. Ошо кудайлык, арбайлык сыпат ошо кыргызда бар. Ошон үчүн кыргыз энергия могу эки дүйнө ээлер келип адамды кийгенден кийин эми адам силер соттогула. Адам ошо кыргыздар тагдыр буйругула. Эл келсе ошо талап койгула деп атат, шарт окугула. Өс деп. Мына биз ошо илимге келгендин баарын өс дейбиз. Биринчи талабыбыз ошол. Жан дүйнөңдү өстүр. Кудай да ошону каалап атат. Мен жакшы көрөм кимди? Өскөн адамды, өскөргөн адамды, өсүн тааныган адамды, эскичилигинен чыккан адамды жакшы көрөм. Ошончо мээримим төгүлөт. Баягы атанын, улуу кишинин мээрими төгүлсө иши жүрөт го. Анткени мен Теңирдин теңимин, ошол закондун ээсимин. Мен мээрим төккөндө ошол адамдын иши жүрүшөт. Туху бийиктейт, өзүн тааныйт. Келип алып эле кайра суранып эле, бала дей берсе, мен деле кой башымы оорутпай кеттейм го. Кимге сыйынабыз? Сен сыйынганды кой, сени Кудай жаратты, же ата энең жаратты. Ата энеңе барып эле сыйына бересиң. Апа эле, апа, тынчын алып эле. Жөнөкөй нерсени улуу кыл дейт, улуу нерсени жөнөкөй кыл, жаңы тоорду. Ар кандай чечмелеп көрөсүң. Мына урматтуу улуу журтум. Улуу деп ааламдан берилет. Жөн эле туруп алып бир кыргызды мактап аткан жокмун. Жөн эле жаратып аткан жокмун. Жөн эле дух берип аткан жокмун. Жооп бериш керек эртең бир нерсеге. Кыргызың неге улуу деп башка улут келсе деле. Биринчиден табиатка жаралган эл, жашы боюнча да улуу. Экинчиден жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп ат койгон. Ошон үчүн мына астрологиялык прогнозду кыргыз айтып атат. Келечекти буйруп атат. Ал жөн эле астрологиядан прогноз берилсе, бу жерде кыргыз адамзатка тагдыр буйруп атат. Талап коюп атат. Өс депчи, өйдөлө деп. Же болбосо мындай айталы. Биз Теңирдин балдарыбыз. Кел Теңирге, Кудайга, Аллага жардам берели. Кантип? Өйдөлөтүп, өзгөртүп, өстүрүп, өзүн таанытып, пендечиликтен чыгарып. Мына өлүм сыноосу келди. Энергия келди. Эмоцияда жүрсө өлүп калган атат. Эмоциясын өчүрүп, энергияга калыптандырып. Атага деле жардам берет го. Ошентип кыргыз улуу дегелеген ошол. Улуу күчтөй керемети бар. Ошондой мына патасы менен жаратып койсо, назары менен жаратып койсо, көзү тийсе, сөзү тийсе. Кыргыздын улуулугун көп жерден далилдеп беребиз да. Улуу экени ошол. Ааламдан келген өкүл. Далилдери, дастандары, ааламдык дастандары. Маданияттары. Улуу маданият ошол. Мен байкени байке дейм бир жаш улуу болсо. Анткени улуу. Жаманбы? Жаман болсо ал өзүнө. Мен үчүн жакшы улуу. Аны бешигим мен терметкен эмесмин. Мен кичүүмүн баары бир. Мен угушум керек. Билсем түшүндүрүшүм керек. Туура келсе айтканын аткарышым керек. Мына улуу маданият. Кыстын 40 жашы улуу. Керек болсо ошо улуу маданият ошол чөптү жулба. Анында жаны бар дегенде бул улуу маданият. Иттин жараткан ээси бар. Ошо ээсин сыйлап,
Сөөк ташта. Мына улуу маданият ааламдан келгени. Кайра ошо ааламдын ээси экендиги. Анан ааламдын ээси кыргыз келип анан бул дүйнөдө ошо бактысы болбогону, пендечиликте иши жүрүшпөгөнү, духу түшкөнү ушул болуп атат да. Анан ушу улуулугун тааныган кезде эле духу көтөрүлүп, иши жүрүшүп, ден соолугу жакшырып, анткени чыныгы кызматын таанып алды. Мен аябай бактылуумун. Аябай бактылуу сезем. Себеби мындай кызматты кимге берди? Бирөө азыр жанын бага албай жүрөт. Бирөө ит талаш болуп, кысмат талашып жүрөт. Бирөө элге жаман көрүнүп жүрөт. А мен улуулукка үндөп баратам, мен бактылуумун. Анысы кандай мен бактылуу, эртең кыргыз бактылуу. Дүйнө эли Кудай талашып атат. Дүйнө эли дин талашып атат. Дүйнө эли кыргын сүргүнгө түшүп атат. Кыргыз болсо бүгүнкү күндө ыраазыбыз ошо көк асман ээсине. Тойдон чарчап атат. Тойдон тажап атат. Жок деген менен болобу? Көрүнө эле дүйнөдө кандай тескөө жүрүп атат. Ошо улуу мо касиеттүү илимдин касиети бул. Ошо менен нур төгүлгөн, ошо менен энергия түшкөнү, ошон үчүн бүгүн кыргыз тынч туруп атат. Көз ачылып атат бүгүнкү көргөндө кыргыз. Таанып атат. Эмне кыргызды чыйрыктырды? Дин чыйрыктырат дейт. Ошол губернатор, аким жана башка ошо бийликтегилер чыйрыктырат дейт. Себеби улуу элге туура келбеген мыйзам экенин, ошол туура келбеген идеология экенин түшүнүп. Жакшы да бул. Убакыт кыргыздын пайдасына иштеп атат. Мына ушул алайга илим түшкөндө энергиясын карабайсызбы? Алайдан 17 депутаттан чыккан. Энергия деген ошол. Эски энергиялуу, эски ыйык жерлер жаңы доордо иштен чыгат дейт. Мына Арабияда не болуп атат? Ыймандуу адамдар журналистин өлтүрөбү? Ыймандуу жерде ошол бир кумдан буря жүрүп атат. Ошондуктан бул Кудайдын, Арбайдын ар бир сага болгон эле түн ичиндеги ишаратына ыраазы бол. Ошону закон деп кабыл ал, урматтуу журт. Мына Кудайдан сурандың эле сен бакыт. Мына Арстанлай айтып берип атат. Кудай сураганды. Кудайга ыраазычылык дагы бир куттун түшкөндүгү. Өлүм эмнеден пайда болоорун айтып берип атат Арстанлай. Кысылуудан, кыжаалатчылыктан майда түшүнүктө. Касиет эмне жейт? Ошол кара түйшүк, кара түшүнүк, ошо каражат жейт. Улуу кишилерден өзү ыйман кетип калды да. Улуу, мындай жашуу улуулардан кошоматчы. Керек болсо ошол үй бүлөсүнө дагы так эмес аларчы. Колунда бар бала сүймөнчүктүү дегендей, ошо деле калы сөз айтпай ошо баласын мактап калат. Ошо баласын жактап калат, ошо баласына тартып калат. Касиет болуш үчүн калыстык болуш керек. Калыс адамды касиет жылуулук болуп атат. Урматтуу улуу журтум, улуулук менен гана биргебиз. Үй бүлө да ошо улуулук менен биргет. Ошон үчүн ушул улуу илим бүгүнкү маани берчү нерсе ушул улуулук. Улут да ошо улуулук менен биргет. Уру да ошо улуулук менен биргет. Айыл да ошо менен. Сизде улуу сыпат болсо, үй бүлөңүздө сиздин аураңыз иштейт. Сиздин улуу түшүнүңүз болсо, балдарыңыз астыңыздан кый өтпөйт. Сиз барбы? Мендей адам, маңдай тескей отуруп. Мен издедим. Болот Шамшиевди айтты, ушундай адам деп барып, а киши менен да сүйлөшүп. отурдум.
Келиңиздер, кел бир улуу сыпатка өтүрүп, бир улуулукту бир кеп кылалы. Мына мени менен илимдештер ошолор улуу. Жаш, улуу, кичүү, аял, эркек. Улуу кыргыз бөлүнсө күнөөгө батат деп берилет ааламдан. А биригип ордо түссө, асман жердин адамзаттын огу болот. Аны Арстамай жазап койду. Сен улуулукка бирикпегенге аргаң да жок. Сенин байлыгың да жардам бербейт. Пир туткан пайгамбарың да, диниң дагы. Себеби ошо пайгамбардын арбагы ааламда, көрдө эмес. Ал да ошо каалоосу адамзаттын бирегөсү. Ада каалоосу ошол өз урпагын ошо кыргыздар куткарып калсын деп атат. Улуулукка үндөп калсын деп атат. Ошо сыйынбай сырдашып калсын деп атат пайгамбар. Ал эмне Кудайдан бөлөкпү? Кудайдын каалоосу ушул болуп атса, эмне пайгамбардын каалоосу башка дейсиң? Жакшы эмеспи? Үйдө улуу сөз болсо, мына энергия өтүп атканда, ошо улуу сөз ааламды кеп болгон үчүн ошого сага энергия өтүп атат. Мына мен ошо эфирден астында сүйлөөрдү, ушу энергия келет, аябай. Көзүмөн жаш кетип, мурдуман суу кетип атып, анан араң, ошентип атып араң токтой. Көрдүңүзбү, ошо энергия ошентип өтөт. Бир воронка болот го, воронкага деле сүттү куйса, канистрге толот. Анысы кандай ошол бул энергия ошондой келет, воронка катары. Воронка катары өтөт адамга. Бал кандай азыр психолог бир бала ойлоп тапса да адам аны менен бирикпейт. Улуулукка өтпөйт. Көктүн мыйзамы, улуулук менен гана бирге аласыздар. Улуулук менен гана утурумдуктан чыга аласыздар. Улуулук менен гана оору суркоодон кутуласыздар. Улуулук менен гана керек болсо дүйнөнү башкара аласыздар. Улуулук, улуу сыпат. Кудайды сен сыйына бербе, сен ошо кудайлык сыпатты өзүңө калыптандыр. Кудай кечиримдүү, кел кечиримдүү бол. Кудай тегиз карайт, булуттардын баарын жараткан. Кел ошондой тегиз кара. А пайгамбар бөлүп атпайбы? Кудай жыныска карабайт, ал жанга карайт. Эң башкысы мына ааламдан мынтип берилет. Арстан Алайдын эмгеги акталды, байлыгы сакталды. Арстан Алайдын мээнети кайтты, мезгили жетти, менчик ишине амал кирди. Арстан Алай элчиликти теңир купулда толгондой аткаргандыктан жомоктун перисине айланды. Ошол адамзатты бириктирүүчү Шамбала деген бир жан берилди деп. Эмгекти бул аалам жебейт, урматтуулучу. Мына мен ушу эмгектенип атып, өзүм нурданып алдым, өзүм өсүп алдым, керемет касиетим ачылды, улуулукка калыптанып алдым, утуп алдым, анатомиям тазарды. Көрдүңүзбү? Бул алдабайт, бул эмгекти актайт. Актайт, акта дейт го. Акча дегендей эле, ошо акча дагы бир чоң энергия деп айтып берген го. А акча ак болгондуктан жанагы алдамчыларды акча алып барып анга салып коюп атпайбы? Ак болгондуктан аны алып барып анга салып коюп атат. Акча ак болгондуктан жанагы криминалдарды жолун жаап, акыры бир өлүм кылып коюп атпайбы? Анысы кандай ошол Кыргызда акчач деп коет го, бир жылаган келсе дагы. Адам келсе дагы, келин келсе дагы, куда келсе дагы. Ошондуктан келиңиздер бир эмгегибиз акталсын. Пендечилик жашоого туш. Мына мен акталдым, агардым, нурдандым. Көңүлүм тынч. Ааламдык ишимди алып баратам. Анатомиям, астрологиянын ордун аткарып атат. Менин жаным, танымды бийлеп атат. Мына сүйлөтүп атат. Оюм ак болгон үчүн оозуман ушул чыгып атат. Оюм улуу болгон үчүн оозуман улуу сөз чыгып атат. А пастарчы бирин-бир ушактап атат, жамандап атат. Башың айланып кетет. Сөздөрүнөн. Анда не бар? Эчтеке жок аягы. Мына пендечиликке түш. Пендече сенин пендече жашооң сени актадыбы? Жок, кайра кайталамайт жашоого түштүң. Дагы бир баланы башыңа үйдүң. Көрүңүзчү, мына экиге бөлүп көрүңүз.
Ошондуктан кыргыз акталат. Кыргыз чет өлкөдөн наам келет деп берилет ааламдан. Чет өлкөдөн даам келет деп берилет. Кыргыздын ырыскысы бул кайыптан дейт. Ошо кайып илими менен, касиети менен анан батышта каражаттуу адамдар бар, кыргызда касиеттүүлөр чыгат, анан экөө алмашат дейт. Алар бизге каражат төгөт, биз аларга ушу төккөн каражатына жараша, эмгегибизди баалаганына жараша мээрим төгөбүз. Анан алар каражаты бар эле, эми касиеттүү да болуп калды. Кыргызда касиет бар эле, ал каражаты менен алмашып, кыргызда каражаттуу болуп калды. Ошентип тегиз заман болот. А сырттан сурап келген мындай, берип турчу кредитке, ал кыргызга буйрубайт деп берилет. Ал аба жолдорун алып келип жерге салып аткандай, балан 1 километр жерге баланча миллион доллар кетти. Эмне кумду ташып келип атабы? Эмне ташты ташып келип атабы? Эмне адамдарды бир экскаватор, трактори жок, кол менен чукутуп ошончо акча төлөп атабы? Урматтуу улуу журтум, ушу болуп аткан иштин баары эле ошо сиздин көзүңүздү ачып атат деп түшүнсөңүз болот. Ар жагын көрүңүз. Бул күндү көрбөсөңүз сиз касиетке калыптанбайт элеңиз, сиз калыс болуп сүйлөбөйт элеңиз. 8 жашар баладан 80 жашка чейинкинин баары эле саясатчы. Ооба, коомдо ошол болуп атса ичи кайнаган үчүн сүйлөп атат да. Ушунун баары өсүү бул. Ааламдык бир программа. Муну жаман деп кабыл албаңыздар. Ошол уурулар, ошо бөрүлөр бир ролду аткарып атат, ошо жаны. Ошо кыргызды ойготуу үчүн. Бул ошо бир кырларын көрсөңүздөр болот. Улуулукка гана өтүп өзүң да кутуласың. Улуулукка өтүп адамзатты да куткара аласың. Улуулукка өтүп бириге аласың. Үй бүлө деле биригет. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Башка жол жок. Bir 5 минут 7 минут убакыт калыптыр. Арбай дегенди түшүндүрүп бересизби? Эми эфирди көп көрсөңүз түшүнөсүз. Арбай деген ошо ичиңде, арыңды урайын. Жаның барбы дейт го, ошо ар асманга чыкканда, дене өлгөндө, рух мындайча айтканда. Арбак жашоо болот, экинчи жашоо. Анан үчүнчү, мына могу сүрөттө бар. Жаннат дүйнө ааламда мына. Соңку дүйнө арбай деген мынабу, аалам керемет касиетке жеткендер. Арбак экинчи дүйнө болсо, арбай жетинчи дүйнө. Арбай Алланын астында жоопкер. Ошо адам атобу, пайгамбарлар манасата жашаган дүйнө. Ошолор энергия деп түшүнсөк болот да. Кайра энергия, ал бир жан. Ошолор бир эсеп жүргүзөт деген сөз. Жана жан алат, жан салат дегендей. Экинчи, сизге рахмат, кыргыз элин ойготуп жатасыз. Жатканыңызга рахмат сизге да. Балам кичине кезинде заара кылчу эмес, азыр 13кө чыкты, заарасы кармай албай жатат. Эмне кылсак болот? Эми суук тийген, ным жерди баскан, бөйрөгүнөбү, табарсыгынабы, кичине энергия алып көрөлү, болбосо алып келсеңиз ушу кичине табарсыгына дары куюп коюш керек, ал ошо ысытат, ордун алып келет. Мындайча айтканда, суук тийгенде кенейип кетет. Ошо сийдик кармачу жери. Бул 13 эле жашарда эмес, могу цистит, простатиттин баары эле ошол мустактыктан, же ошо кысылуудан, ошо же кыжаалатчылыктан, же ошо ичиңдеги зимадан, ошо простатит, геморрой да ошондон пайда болот. Ошондуктан биринчи ошол ичиңдин нурдан. Медицина эчтеке кыла албайт. Ошон үчүн кыргыз ооруган эмес деген ошол. Мустак ичпесин. Мустак ошо ичегиге барып бир тиет, бөйрөккө бир тиет. Деги эле мустак ичпеш керек. Кыргыз жана кайнак суу ичкен ысыгыч. Семирип кеткениң да ошол мустак ичкенден пайда болот. Нервиштетип кеткениң да ошол мустак ичкенден. Себеби ичегиде өтө көп нерв бар. Мисалы мына бирөөнү курсак курсаң өсөрүп калган, ошол нервке тийгенде өсөрүп калат. Бирөөнү башка чакса жанагы эс болуп жатып калып ана баланча сааттайын эс оюна келгени. Ошо нерв точкага суук тийгенде адам өзүн нервиштетип баштайт. Путин жөнүндө оюңуз кандай? Путин эми ааламдан буйрулган адам. Бул спасительствого человечества деп берилет. Ааламдан так берилет. Гена Харстаналая дейт.
Это из программа будущее депчи. Генах Путина из спасения человечества дейт да. Бул могу илимди түшүнөт. Барып жолун таппай, анан ошо адамзатты улуулукка үндөйт. Психологический, духовный центрларды ачат. Кыргызстан мүмкүн орус дагы тез ойгонуп кетиши мүмкүн. Путь бул. Атын чечмелеп келсе. Бул ар жактан буйрулган адам. Ошон үчүн жанагы пендечилик жашоону жерип туруп аялы менен ажырашты. Байланбайын депчи. Кайда жүрөсүң? Сурап атпайбы өлкө ажырашып атканда? Эмнеге ажырашып атасыңар десе, ошол майдага тартат деп мындайча айтканда. Менде да мисалы ошо пендечилик түшүнүк жок. Себеби мага артка тарткан адамдын кереги да жок. Сый эле мамиле эдебиз. Сен жакшысыңбы мени колдоп кошто, мен аалам үчүн буйрулган. Артка тартсаң анда мен кыйналам, менин бала чакам кыйналат, адамзат кыйналат. Ошол сыяктуу сизде дагы артка тартчу күч болсо кыркыңыз. Адамбы, сүйүүбү, же да бир нерсеби, ошонун баарын кыркыңыз. Анатомияны кантип тазалайбыз? Анатомия астрологиянын ролун аткарат. Эң биринчи анатомияны тазалаш керек. Биринчиден табыгы илим, экинчи энергия, үчүнчү ошол боорду, ичегини, өттү жана башканы тазалачу. Ошо ааламдык түшүнүк менен, ааламдык билдирүү менен тазалачу бизде ошол медцентр бар. Арзан эле. Аны ичкенден аны тазалагандан сен мындай бир дары оосонбай каласың. Себеби ошо ичеги бүтүп калган болот. Боор бүтүп калган болот. Бул медицинада жок нерсе. Тазаланыш керек. Мага күн сыяктуу сары түстө адам сүлөкөтү көрүнгөн, жылмайып караган мени ошол күнү февраль айында күн жылып жаз келген. Эми сиз жөн адам эмессиз. Көрүнүш көргөн адамды жаман да көрбөш керек. Көрүнүш көргөн адам өзү да чектелип калбаш керек. Барып анатомия, мисалга мына биз жазабыз. Жазганда эмне болот? Ушу көкүрөгүңө келет. Барып анатомия көзгө көрүнбөгөндөрдү көрүп калат дейт. Кулакка угулбаган үндөрдү угуп калат. Ошентип бир өзгөрүү болот адамдын. Ошо сизде бир өзгөрүү болгон. Бирок чектелип калбаңыз, көз ачыктык кылбаңыз. Ошентип жаз келет, туура кыш өзү жоюлат. Мына азыр быйыл кыш жеңилдеш керек. Жыл өткөн сайын себеби өскөн адамдар көбөйүп атат. Ичинен мээрим төгүп атат. Табиатка мээрим төккүлө. Табиаттын бир арам жери калган жок дейт ааламдан. Табиат адамзаттын бир адал жери калган жок. Сен адал менен дос болосуңбу же арам мененби? Табиат менен мамиле кылсаң, табиатсыз жашоо жок экен деп, табиат бул Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети экен. Табиат бул Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы экен. Табиатта ошол аба бар экен. Абада бул арбай мазар ээлери бар экен, энергия бар экен. Кудай ошо өзү энергия экен деп түшүнсөң, ошол сага иштеп берет. Ал адамды аргасыз астыңа багындырып келет. Же түшүнөнчө тутат. Адамга карай берсең, адам өспөйт. Азыр биз биринчи ошо табиат аркылуу гана адамзатты башкарабыз. Ошондуктан табиатка кыргыз каршы чыккан эмес. Караңгы күчтөргө да каршы чыккан эмес. Жок деген эмес. Ататеги арбай анан ал көмүлүп жатат, өлүп жатат деп азыркы молдочо сүйлөгөн эмес. Тетирсинче алар менен пикирлеш болуп алган, кесиптеш болуп алган, чогуу иштешип алган. Урматтуу болушту. Балам 2 жыл мурун каза болгон, түшүмдө кучактап өбүп жатам. Бул өтө жакшы. 2 жыл болгон, арбай ал бир энергия. Ошондо сиз өсүп атасыз. Сиз жан дүйнөңүздө өзгөрүү болуп атат. Сиз улуулукка калыптанып атасыз. Ошондо сиздин бир касиетиңиз эле келди, ошо менен бир биригип атасыз деп түшүнсөңүз болот. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Биринчи көрүп аткан адамдар болушу мүмкүн, ошо суроо кылып калат. Экинчи, төртүнчү күнү ошол кечки саат 8-де түз эфир болот. Бул эфирдин аты Кут деп аталат. Кудуреттүү улуу табылга, бул ошо көктүн буйругу, бул ошо 200 жыл болсо да бул илим өзү эскирбейт. Себеби жаңы төрөлгөн балага өскүчө баары бир ушул керек. Адам калыптангыча улуттарга да керек. Ошон үчүн бул Кут. Ооба, Кудай өзү жерге түшпөйт экен. Ошентип аткарчу адамын, жасчу адамын, жеткирчү адамын, бурчу адамын жаратып, анан бир энергия берет экен. Бул өзгөрүү ушундай болот экен. Муну сен каалабасаң дагы баары бир аткарылат. Мен көктөн буйрулгам, каалабасаң да келип илим аласың, башка багытың жок.
Эртең кыргыз ойгонгон кезде улуттар кыргызды жаман десе дагы баары бир кыргызга багынат. Ошондуктан бул ааламдык билдирүүнү калыптанып бир аткарып калганга, орун алып калганга, бир утуш алып калганга аракет кылыңыздар. Анатомия кантип тазалат дегендей, ошондо тазаланат. Ошондо сиз нурданасыз. Минтип берилет. Сен сынды көп уксаң ичиң сырдалат депчи. Сын угуп жүрүш керек адам деп. Сынды сүйлөй жүрүш керек деп. Сынды көтөрө билиш керек деп. Анысы кандай ошол динге да сын айтып атканыбыз, бийликке дагы же ошону угуп атканыбызда дагы бизде өсүү болот. Ошентип ичиңиз ошо ааламдык илим менен тазарат, агарат, нурданат. Улуулукка калыптанасыздар. Ушул күндөр бизге бир тарых эле болуп калсын, урматтуу улуу журтум. Бул көктүн билдирүүсү закон. Эртең улуулукка калыптандырып, улуттарды улуулукка өстүрүп, ааламдык буйрулган кызматыңыздарды аткарып, ушул өлбөстүктө, бейиште ушул жер жашоосунда ааламдык түшүнүктө жашап калыңыздар. Эмки эфирде кечки саат 8-де жолукканча жаныңыздар ак, таныңыздар, сак саламатта болуңуздар.